Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Талас тургундары, биздин Талас Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге ушул эки шакектей болгон бир спринтер жана ушул Альфард сатка чыгып жатат. Мен сиздерге ушул Альфард жана спринтер машинасын кененирээк маалыматтарды алып чагылдырып берем. Бул машиналарды тааныгандар болсо билсе керек. Бул кимдин машиналары мындай чыккан десеңиздер, Кыргызстанда Саламат деген немиске окшогон таанымал мотор жазган баланы баарыңыздар көбүңүздөр тааныйсыздар. Бул машинаны көрүп эле бунун ээси кандай экенин билсе болот. Чынында эле мен бир сыйра көрүп чыктым, чыккан машиналар экен. Анда четинен баштайлы. Альфард 2003 жылкы ак цветте 3 куб газ бензин. Урунган жерлери жок, бирок жалпы бир освежать этилген дейт. Авалы аябай жакшы. Ичин салондорун караңыздар. Барды кыргыздын орнаменттери менен ушундай чехолдор кийгизилген. Жазай турган эч жери жок дейт. Поликтер бар. Кыскасы машинаны көргөндө эле бул машинанын кандай экенин баа берсе болот. Дөңгөлөктөрүн баары зимний гоформ липучкалар. Номерлери, документтери баары таза дейт. Мынакей пагаштар, ветровик, күзгүлөрүндө да караңыздар, ушундай хромдон жабыштырылган титан диск, мухобойка. Кыскасы машина абалы жакшы, ток айдаш керек. Газы дагы жакшы иштейт дейт. Баасын туугандар 1 миллион 300 деп атат. Кимге ушундай минивен кызыктырса, ушундай таксовать эткенге дагы, семейный машина үйгө айдаганга дагы газы менен ушундай чоң машина, күчтүү машина, типтин жегенинде эле расходто. Төмөндөн номерге чаласыздар туугандар. Ушул Альфард жаккан болсо. Кийинки машинага өтөлү, бул спринтер. Спринтердин жылы 2004, 2 жети объем CDI. Аябай жакшы спринтер экен, караңыздар. Козерог, мухобойка, титан диск 16, жаңы масловой кышкы дөңгөлөк. Документи туугандар 7 орун, грузопассажирский. Мен сиздерге азыр ичин дагы тартып берем. Чынында эле машина аябай күчтүү экен туугандар, караңыздар. Панелдерин баары ушундай жазалган, костолгон, ичинде бардык магнитофон, видеокамера, коробка автомат туугандар. Аны да баса белгилеп коелу. Мынакей чыканак койгучтар, ичинде бардык ушундай бардачоктору менен салондун ичин караңыздар. Бүт откидной, ичтерин баары капталган, люк бар, колонкалар. Кыскасы машина чынында эле аябай жакшы экен. 2.7 автомат. Бардык электропакеттер, айнектерин ачмай. Поликтерине чейин маани көрүп коңуздар. Заводской поликтер. 2.7 автоматты эми өзүңүздөр элестетип атасыздар. Аябай жакшы машина экени билинип турат. Күзгүлөрүнө хром жабыштырылган. Порогторго да ушундай трубадан коюлган. Эшиктердин ичинен да ачып көргөзөйүн. Мынакей туугандар, караңыздар. Грузопассажирский 7 орун. Ева поликтер. Рамаларына бир тартып берип коеюн. Рамалардын баары көрүнүп турат. Таптаза, сынык жок, чирик жок. Брызговиктеринен бери коюлган. Краска родной. Фаркол бар. Мынакей. Багажына чейин ушундай жакшы чаптамалар менен чапталып, салон арткы багаждын полиги дагы Ева поликтен тигилген. Бул машина туугандар жагат сизге. Эгер ушундай машина издеп жүрсөңүздөр, бул машина сизге точно жагат. Багажын караңыздар. Үстүнө коздукка дагы атайын багаж коюлган. Не дейсиздер, кандай дейсиздер? Комментарийге оюңуздарды калтырыңыздар. Бул машинада кандайдыр бир жасай турган жери болсо да комментарийге жазып калтырып коесуздар. Кошумча туугандар 4 летний дөңгөлөгү жана да бир запас коробка автоматы дагы кошо берилет. Бардык жанында колонка. Кыскасы туугандар, машина өзүнүн баасына татыктуу экен. Бул эки машина тең Таласта. Баасы дагы машинанын өзүнө жараша кымбат экен.
Чынында эле жакшы нерсе арзан болбойт туугандар. Баасын 1,5 миллион сурап атат. Өзүңүздөр дагы содалашып көрөсүздөр. Чынында эле вложение аябай болгон экен. Машинаны алсаңыздар ошол баага татыктуу. Видео лайк басып коюңуздар, ошондой машина издеп жүргөн бир туугандарыңыздарга дагы бул видеону жөнөткөнүңүздар.